Россия менен биз мына ата бабалар биргелешип жашап келгенбиз. Дагы деле жашай беребиз Кудай буйрса. Ошон үчүн давай токтотойлу мындай нерселерди. Баардыгыңарды туткан орозуңар кабыл болсун. Тынчтык эсибиз менен өзүбүз тынчтыкта жашай берели. Мен ушул жерден президентибизге, мына Камчыбек Ташиевке кайрылып кетем. Уже убакыт келди уже. Уже порядкага коюш керек уже. Анан обязательно ушу эки элди алып чыгып туруп тагышылыш керек ушул жерде. Ошон үчүн токтоткула муну. Мен суранып кетем. Мен мына өзүбүздүн айтып аткан 10 миң, 20 миң адамдардын алдында келип сүйлөп атам туугандар. Эгерде биз чыгып туруп ушуну жакшы түшүндүрүп айтсак, мына чыгып аткандар менен кагылышып кетет элдер. Ошон үчүн тынчтык жолунда бардыгын чечип, муну мыйзам ченемдүүлүгүндө бүтүргүлө. Мен элдин атынан, өзүмдүн атымдан суранып кетем. Андан көрө мына мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошойлу. Бардыгыңарга тынчтык каалайм. Ассаламу алейкум. Сконцентрироваться, знаете, на том, чтобы мы свою страну делали лучше. На том, чтобы мы думали о том, как в Кыргызстане жизнь лучше, что мы сделали лучше для Кыргызстана, каждый из нас. Делом надо заниматься. Не сидеть в интернетах, писать гадости, а нужно делом заниматься. У нас страна огромная, прекрасная, и есть чем заняться, и есть как улучшать. Каждый в своей сфере, профессионал, вот займется делом. А если вы просто сидите в интернете...